Сыноолордон чейре алган Сайкал Садыбакасова. Ырчы Сайкал Садыбакасова өзүнүн баштан өткөргөн акыркы мезгилдеги күндөрү тууралуу кыскача ыраазычылык кылып, жанынан карыш чыкпай, мээримине бөлөнүп, канатына калкаланган апакеси Гүлшайыр Садыбакасова жөнүндө эки ооз сөз ыраазычылык кебин айткан. Башымдан оор күндөр өттү. 4 айдан ашык убакыт катуу ооруп, кайра-кара ооруканага жатып, көзүм чачыраган күндөрдө мага моралдык жана материалдык жардам көрсөткөн, дары-дармектеримди Москвадан, Грузиядан алдырып, айыгып кетишиме түздөн-түз жардам берген. Ыйласам кошо ыйлап, көңүлүмдү көтөрүп, жанымдан жылбаган алтын апама чексиз ыраазычылыгымды билдиремен. Башыңа оор күн түшкөндө жаныңда сени чын дилден сүйгөн адамдар гана калат экен. Кимдин ким экендиги ушундай сыноолордо билине турбайбы дейт ырчы. Эске сала кетсек, Сайкал Садыбакасова жолдошу Максат Давранов менен ажырашып кеткени тууралуу ар кандай кептер тарап жаткан маалы. Биздин ишенимдүү булактардын маалыматына таянсак, түгөйлөр мыйзамдуу түрдө ажырашууга арыз жазып, эки ажырым жолго түшкөндөрүн жазып чыкканбыз. Түгөйлөр бул чечимди жай мезгилинде эле кабыл алып, сентябрь айынын башында арыз жазышкан. Чыгармачылыктан алыстай түшкөн таланттуу ырчы айымдан эми жагымдуу ырларды жана клиптерди күтөбүз. Мукам үндүү эрке кызыбыз оорулардын баарын жеңип, жаңы дем менен чыгармачылыкты улантат деген ишеничтебиз дейт Nazar News KG.